жалбарып суранамын. 9 айлык баламды колумдан ажыратып атышат. Мага буга чейин мени балам балдарың өлтүрөм, баланы бербесин, өзүң өлтүрөм деп коркутуп жүргөндө. Балам өзүмдө бере албайм дейм. Өзүмдө чоңойсун. Кудайга өзүм окутам, кийинтем, жакшы эле окутам. Урматтуу катталуучулар, буга чейин сиздерге биз Төрөканова Нурилла аттуу айымдын ошол экинчи аялы болуп турмушка чыгып, баласын албай жүргөнү тууралуу сиздерге чагылдырып бергенбиз. Дагы да үйдөгү үй бүлөлүк шарты, баланы багууга кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, өзүнүн шарты кандай, сиздер менен тааныштыруу үчүн атайын үйүнө келдик. Анда эмесе бирге күбө бололу. 3-класста окуйт. Мына 3 тең мектепте окуйт. Бул 5-те, 3-те, бул 1-де окуйт. 4кө көчүп атасың, балам. Үйдө ушу отуруп сумка тиген. Мындай кылып сумкаларым. Ушундай бул сумкаларды өзүңүз тигесизби? Ооба, ушуларды өзүм тигип, өзүм базарга тапшырам. Ушу менен балдарымды багамын. Бул 1-чи, 2-чи, 3-чү аял алып атат. Бунун дагы мыйзам чегинде жаза колдонуш керек да. Башым жулунмай сайын балам үчүн жанымды беришке да даярмын. Бар жок жерге бара беремин. Нурилла эже, саламатсызбы Нурилла эже? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кандайсыңар? Булар Нурилла эженин кичинекей балдары. Чоң кызым 10 жашта. Мынау балам 11-ге кетип атасың, 11ге чыкты. Мынау балам 9 жашта. Бул 5-класста окуйт. Өзүң айтып бер. Фамилияңды айтсаң. Мен Төрөканова. Ассалаумалейкум рахматуллахи ва баракатух. Мен Төрөканова Мирайда Алишеровна 5-Б классында окуучусу. Мынау бул 7 жашта, 1-класста окуйт. Ондан кийин мунун бул 4кө чыгып атат. Аты Ильяс. Ана балам айттымы? Кел, берака кел. Мынау бунун 3-класста окуйт. Мына 3 тең мектепте окуйт. 5-те, 3-те, 1-де окуйт. 4кө көчүп атасың, балам. Анан ушулар 3 тең орыс класста окушат. Бул садик барчу эле, азыр садикке барбайт. Үйдө элебиз азыр. Келиңиз, үй жакка кире бериңиз. Үй жакка келиңиз. Негизи ошол бул үйүңүздө канча бөлмөлүү, канча киши турасыздар? Бул негизи 3 бөлмө да, мына 1, 2, 3 бөлмө. Анан кийин бу жерде ушу мен 5 балам менен, анан апам неме Бишкекте болот, бу жерде болот, апамчы. Ошол анан кийин үй өзүмдүн атымда. Үйүнө кирдик. Бул жак балдар бөлмөсү окшойт, Бул жер ушу мына балдар ойной турган бөлмө. Азыр кичинекей балам ойноп неме кылыптыр. Мына жер ушу телевизор, ана жер сабак карачу жер. Жерчи. Анан бул жак жатаканабыз. Эшикке чыгып ойной берет. Жер ушу мына 2 баламдын эмеси, манежи. Анан мына жерге ушу 4-өбүз, 5-өбүз тең эметебиз. Ал жакта отдельно бир диваныбыз бар. 2 холодильник бар үйдө. Анан мен өзүм үйдө ушу отуруп сумка тигем. Мындай кылып сумкаларым. Ушундай бул сумкаларды өзүңүз тигесизби? Ооба, ушуларды өзүм тигип, өзүм базарга тапшырам. Ушу менен балдарымды багамын, мынакей. Көрсөңүз болот сумкаларымы. Мына. Мына ушуларды тигип сатам. Ушулар менен тиричилигим кылам. Мына менин немем. Бул ушул машинам. Мына материалдарым. Заказ алып эле ушу менен тиричилигимди кылам. Балдарымды ушу менен карайм. Бул сумкалардын түрлөрүн кандай канча сомдон тигип эметесиз? Заказды канчадан аласыз буларды? Мына рюкзактарды 100дөн өдө кетет булар. Рюкзактар. Мыналар 50 сомдон кетет. Мыналар 80 сомдон кетет. 80 мындай эмесине көлөмүнө каралат буларчы.
Анан мыналар ошо 50 сомдуктар, косметический сумкалардан. Мынын чоңурагы мындай 100 сомдон булар. Булар бул жакта дагы башка түрлөрү бар окшойт же материалдар? Булар материалдар, неме кече эле буларды кичине даярдаганмын. Анан азыр өзүм мындай бир мынандай чоң сумкаларды дагы тигем. Ушундай чоң сумкаларды да тигип сатам. Ушу чоң кичине кылып тигип сатам, мындай кылып косметический. Экөөсү бир комплект экен, ушундай кылып. Ошо комплект сурап, заказ сурагандарга заказ менен тигип бере берем. Анан өзүм негизи базарда өзүм клиенттерим бар, ошолор мынанча даярдап бересиң деп ошентип айтышат, олорго даярдап эле ошентип тиричилигим кылам. Өзү медсестра болуп иштегенмин. 7 ай стажым бар. Мен кризисный борборго кайрылган элем буга чейинче, балам алып бериңиз деп. Анан балам өзүмүн атымда болгон үчүн, эмчекте болгон үчүн бала 100% сеник болот деп Дарикан эже айткан болчу магачы. Бирок Дарикан эже ал жак ошо Русландар менен бирге чыгып атат. Бул кыз үй алам деп кайрылган деп. Анын баары жалган. Өзүм атымда үйүм бар. Мына ошо балам метрикасы жалгыз бой болуп алганмын. Роддомго өзүм жатып, өзүм чыкканмын, өзүм алганмын. Эгер Руслан башынан эле карай турган болгондо, мен карантин учурунда беременный болгондо караган эмес мени. Ошол убакта бир да машиналар жүргөн эмес. 2019-жылы аябай элдин баары билет кандай кыйынчылык болгон. Ошол мезгилдери мен боюмда ар болчу, өзүм барат элем фапкачы. Ошол жердегилер деле айтып билет, өзүм барып, өзүм көрүнүп, жөө басып барат элем десеңиз, брак семьяда турган элем. Андан кийин ал жагы алысыраак болуп калып, кийин беракка качылганмын да. Ошол жерге барып, ошол жерде турганымда дагы бир дагы жолу беременный аялды, өзү беременный аял караш керек го, караган эмес. Нуржигиттин боюмда болгондо да мени караган эмес Руслан. Өзүм барып, витаминдериме дагы өзүм алып ичип, постоянно витамин менен ошондой эметип жүрөмүн, витаминдеримди ичип жүрөмүн, дарыларым бар. Эч качан беременныйымда вообще караган эмес. Бүт ошол өзүмө камсыздап келгенмин. Буга чейин деле, мурда деле, дайым эле өзүмдү өзүм камсыздап келген. Балдарымы дагы өзүм бакканмын. Ал эгер жакшы адам болгондо киста менен төрөлгөн баласын эч убакта таштап кетпейт эле. Даже ошону төрөлгөндөн кийин даже караган эмес экен. Өзүнүн баласын киста менен төрөлөт экен, башында киста мененчи. Аны карабай коет экен. Андай мындай болуп турду эже. Экинчи аялынан уул төрөгөндөн кийин баласы башында кистасы менен төрөлгөндөн кийин аны менен жашабай, баладан кабар дагы албай койгон, сиздин? Ошондой экен. Мен аны билген эмесмин. Төрөп роддомго дагы өзүм кийим кечем кылганмын баламдын. Өзүм төрөп жатканмын. Нуржигиттин сүрөттөрү, роддомдогу сүрөттөрү да, алчы. Мына үй десе үй турат. Балдарга шарт десе жашаганга, жатканга, ойногонго, сабак караганга холодильнигим, 2 холодильнигим бар. Тамак аш үзүлбөйт. Балдарды аз только тамак менен да жашпалачы. Анан сот ошол бар жогум бар болгону мен пособие алган үчүн гана сен аз камсыздуулук үй бүлөсүнө киресиң, анан бул бизнесмен экен деп эле эмчектеги баланы ошого берип коюп атат да. Туура эмес чечим кылып коюп атат. Негизи баланды энеде болуш керекпи? Негизи 18 жашка чейин энеде болуш керек да. Ата камсыздап туруш керек баланы. Ата камсыздап туруш керек, энеде болуш керек. Бул закондо дагы туура келбеген нерсе да. Анан менин болгону балдарым бар деп туруп алып коюп атат да. Менин 10 балам болсо дагы ар биринин орду башка да. Анан ошол адамга берип коюп атат. Башта дагы аябай кылып, чүчө кылып карай албай караган эмес да. Эгерде эне кандай болбосун баласы үчүн бир жаны ооруса дагы ушунчалык кейинип аябай жакшы карайт. Энеде эч ким карай албайт да. Мен суу берсем дагы өзүм бир жакшынакай кылып карап алам баламдычы, айдай кылып. Бул биринчи, экинчи, үчүнчү аял алып атат. Бундагы мыйзам чегинде
жаза колдонуш керек да. 3 аял, себеби 2 аял алганда эле жаза колдонуп атпайбы? Закон түрүндө жооп бериш керек. Мен экинчи аял болгонума өкүнөмүн. Себеби мени алдап коюшкан. Булар мындай эч нерседен кам кылбаймын сени алганымда. Кудай алдында жооп беремин. Мен неме бар жок балдарыңды өз балдарымдай караймын деп алган эле. Кудай үйүндө ошентип ант ичип алып туруп ушул ишти кылып атат Русланчы. Анан не десең эле Нурля жалган, ол жалган сүйлөйт деп атат. Эгерде мен жалган сүйлөсөм, эмне себептен балам менен ошол үйүнө жөн эле тынч эле мени коюп койбойт? Эмне себептен коюп койбойт? Мен боптур жаман экенмин. Анда мен баламы өзүм эле берип койбойбу? Балам деле жаман да, мен жаман болуп аткандан кийинчи эмне себептен ушундай кылып атат? Мен колумда балам жакшы болуп өзүм жаман болуп атпаймынбы? Эми колумдан баламды жуулуп эле, эмчектеги баланы жуулуп эле ошо өзүм ыра көрбөй атат да. Мен бир нече жолу үйүнө барып атам, көрсөтпөй атат баламды. Азыр немедеги сыртка чыгып улантайлычы. Нурлеженин балдары сабак окуп атышат экен. Кандайсыңар? Жакшы. Сабак аткарып атасыңарбы? Кайсыл сабакта аткарып атасың? Кайсыл эмеден, предметтен? Бул эме жомокторду окуп атабыз. Жомокторду? Сен келечекте ким болгуң келет? Тиш врач болгум келет. Неге? Мурунан кичинекейинде апам тишин дарылагым келет эле, анан апам ошо тиш врач болосун десем, ошо тиш врачка ошо эмет кирип кетет. Өзүң кызыгасыңбы тиш доктор болгону? Жомок китептерди окуп атасыңбы сен дагы? Келечекте ким болгуң келет? Уста. Уста? Эмне үйлөрдү курасыңбы? Көргүм келет. Көргүң келеби? Нелерди курасың азыр үйдө өзүң? Нелерге кызыгасың? Нелерди курасың үйдө азыр? Отун жарганга, ошолорго кызгам кээде. Катус. Алабыз. Нуржигит жакшыбы? Жакшы десем. Жакшы көрөсүңбү укаңды? Сагындым да? Сагыныптыр да бул. Сагынды бул. Мына Нуржигитке берем деп кое берет. Шоколад бир нерсе жеген болсо Нуржигитке берем дей берет. Ошол хаданокто жүрөт болчу, 9 айлыгындачы. Ошондо аябай карашып, оозуна эмнеки болсо оозуна апарып тыгат эле, банан менен алман жаш көрөт эле. Ошону апарып Нуржигитке берем мен деп. Азыр деле ушинтет. Ушул Сагындыңбы? Бирге чыкты. Бирге чыгат. 17-синде. Ушулайдын Июндун 17-синде ушулайда бирге чыгат балам. Бул диплом, диплом. Өзүм дипломум ушу акушерствону бүткөнмүн, 8 жыл иштегенмин. Бул аскердик күбөлүгүм бизге мисал үчүн Кудай таалам Кудай сактасын, согуш болсо биринчи очередь бизге тез, эл үчүн, жер үчүн биз иштейбиз. Анткени биз ант бергенбиз ушул немелерди алып аткандачы, элим үчүн, жерим үчүн иштеймин депчи. Мына бул нерселер жөн эле эметип калбайт. Бул нерселерге да эмгек кылып, окуп анан алганмын бул неменичи мен. Мен 8 жыл иштедим. Эми азыркы учурда мына балдарым майда болгон үчүн үйдө жумуш кыламын, швея менен иштеймин. Мен көп эле жумуштарда иштегенмин. Адам эмгек кылса, ошо эмгектин үзүлүн көрөт. Мен ошон үчүн кумурскада иштесең гана неме баары жакшы болот. Ошон үчүн мен өз баламды өзүм бага аламын. Колумда жумушум дагы бар, жашаганга үйүм дагы бар. Менин баламды өзүмө кайрып бериңиздерди суранамын, сиздерден жалбарып суранамын. Баламды алмай сайын, башым жулунмай сайын, балам үчүн жанымды беришке да даярмын. Бар жок жерге бара беремин. Башым качан жулунмай сайын, жаным кетмей сайын. Алла Таала гана ажырата алышы мүмкүн өлүм мененчи эне баланы. Пендеси ажырата албайт. Буйруса мен баламды аламын.